Балдар, бүгүнкү биз сабагыбызды баштоодо сөзсүз түрдө алтын эрежеге көңүл бурушубуз керек. Анан жагымдуу маана менен башташыбыз керек. Алтын эрежени азыр мен окутуп коюп берем. Ага чейин жагымдуу маана айтып кантип баштайбыз? Ар бир сабак өтүүдө сөзсүз түрдө силердин ар бир маанайыңардын жаркын күлүп турушуңар мен үчүн өтө кымбат. Ошондуктан менин колумдагы гүлдү азыр биринчи берем. Кимге музыка кимге келип токтосо, класска кандай жагымдуу маана айтып кылабыз, бере коелу. Бат-баттан. Кана? Айта коелу. Силер баарыңар жакшынакай маана айтып кетсеңер, баары кыздар ийгиликке жетүү үчүн класс эмне кылуу керек? Ар дайым эмне кылабыз? Ар дайым аракет, ынтымак керек. Туурабы? Туура, э? Эми жагымдуу маана дайыма силер ушундай гүлдөп өсүшүн каалайбыз. Алдыда биринчи эме эми сабакта ким жок балдар? Кана ким айтат? Толук келиңер, э? Анда эмесе, толук болсоңуз, бүгүнкү сабактын максаты. Бүгүнкү сабактын максаты но жерде азыр чыгат максатка көңүл бурабыз. Ар бир сабакты өтүүдө, адеп сабагы, кайсы бир сабакты өтүүдө сөзсүз түрдө максат болот. Ал максатка жетүү үчүн мугалим дагы, окуучу дагы бирге эмне кылуу керек? Аракет кылуу керек. Мен силерге толук ишенем, себеби силер азаматсыздар балдар, э? Азыр максатка көңүл буралы, э? Токтоло кетпейин ар бирине. Мына максат бадырайып жазылып турат силерге. Анан үй тапшырмага сөзсүз түрдө сабакта үй тапшырма суралат. Өткөнкү тема жакшы болуу аста-аста. Эки топ бирден суроо түзүп келди деген даярбызбы? Суроо. Сурооңузду беребиз. Даярбыз. жакшы адам болуу үчүн адам кандай аракеттерди кылуу керек? Кандай аракет кылуу керек? Адам жакшы адам деген намыстуу, чынчыл жана адептүү болушу керек. Азамат, намыстуу, чынчыл болот. Силерде сурооңор барбы үй тапшырмага? Жакшы атка бир камчы, жаман атка бир камчы деген Макалды чечмелеп бер. жакшы атка бир камчы деген сөз, жакшы атты бир чапсак эле ушул кетип калат. Ал эми жаман атты миң чапсаң дагы жылбайт, эч нерсе кылбай ордунда тура берет. Азамат. Макалга абдан түшүнүктүү. Мен силерге ишенем, алдыда дайыма ушул макалдагы айтылгандай жакшы болушу керек. Түшүнүктүүбү? Келиңиз балдар. Бүгүн биз үй тапшырмадан кийин класс топко бөлүндү. Топтун аты биринчи достук командасы. Андан кийин ынтымак, э? Эки топко бөлүп алдык дагы. Эми жаңы темага көңүл бурабыз. Жаңы тема бүгүнкү жамандык залалдары кайдан келет? Бүгүн өтүүчү тема билесиңерби балдар? Адам жаралгандан баштап эле жаралып, ыңалап жатышы берүү келгенден баштап эле тарбиянын башатын сезе баштайт экен. Мына ушул тарбиянын башатын билүү үчүн сөзсүз түрдө үй бүлө, анан биздин мектеп агай эжелерибиз, экинчи ата-энебиз. Ал үчүн ийгиликке жетип тарбия болуш үчүн сөзсүз түрдө бала эмне болушу керек? Тартиптүү болушу керек. Түшүнүктүүбү? Тартиптүү болушу керек, э? Эми мисалы балдар, мен силерге айткым келет, ушул жамандык залалдары жөнүндө. Келгиле. Сөзсүз түрдө жамандык залалдары болуп кетпеш үчүн эмне кылышыбыз керек? Бизде жомок бар, ынтымактуу кошуна болуу жөнүндө. Мен силерге айтсам, жомоктон үзүндү даярдап келесиңер деп, ошол жомоктон кийин ана теманы силерге дагы түшүндүрүп бергим келет. Келгиле, анда эмесе ошол ынтымак, салды ынтымак жомоктон үзүндү баштап берелик, э? Келгиле. Ата-энесинин сөзүн укпай, тилин албай ынтымагы ыдырай баштайт.
андан силер ойлонуп толгонуп жатып мындай чечимге келип дагы боолуңар да болгон алып балдарын чакыртып алып мындай деди. Балдарым, силердин ынтымагыңар күндөн күнгө ыдырап, жүрөгүмдү оорутуп, капалантып жатасыңар. Мына муңдалыгын сындырып көргүлөчү. Ошондо балдардын бири дагы ошол боолунган табылгандан сындыра албай коюшат. Эми бирден берейин, айланайындарым. Сындырып көргүлөчү. Балдары тырс-тырс этирип баардык табылганы сындырып коюшат. Ошондо энеси келип мындай сөз айтты. О, балдарым, адам баласынын башына жамандык да, жакшылык да келет. Мына ошондуктан силер баарыңар бирдиктүү болсоңор, силерди эч ким сындыра албайт. Жамандык завалдары эч качан келбейт, балдарым. Ата, апа, бизди кечириңиздер. Биз эми ар дайым ынтымакта болобуз. Көрдүңөрбү, балдар? Эми силер жамандык завалдары кайдан келерин түшүндүңөр окшойт. Эми баардык үй-бүлөлөрдө ынтымак ырыска урмайт деген түшүндүм. Азаматсыңар, отура болгула, азаматсыңар. Мен да силерге кошулам, балдар. Келечекте биз силерден жакшы гана инсандар чыгат деген ойдобуз. Азаматсыңар, отура болгула. Эми баарыбыз көңүл бурабыз. Бүгүнкү темабызда, балдар, жамандык залалдары кайдан келет? Тамеки чеги мода эмес деп биздин архив китебибизде жазылып турат. Баарыбыз көрдүкпү? Эми бул тамеки чегүү баарыбызга белгилүү болгондой эле зыяндуулугу өтө көп. Бирок ошого карабастан биздин жараткан азыркы учурда тамекини күндө күнгө чеккен адамдардын саны тилекке каршы өсүп жаткандыгы белгилүү. Азыр баарыңарды экранга көңүл бурууга демекчимин, силерге тарбия катары, тамекинин зыяндуулугу катары кандай маалыматтар бар экенин көңүл бурабыз. Эми балдар, билесиңерби, тамеки азыркы учурда өлкөбүздө эң жогорку пайызда турат Кыргызстан. Жогорку болбосо да канча бир орунтуктарда турат экен. Мына ошону жоюу үчүн кандай зыяндуулуктар менен күрөшүш керек? Дүйнөнүн көп бөлүктөрүндө популярлуулук жоготуп баратканы менен статистика көрсөткөндөй чылым чегүүлөрдүн саны күн сайын өсүүдө. Вашингтон университетинин ден соолукка баа берүү жана көрсөткүч институтунун маалыматына караганда 1980-жылы дүйнөдө 721 миллион адам чылым чеккендиги аныкталган. Бул көрсөткүч 2012 жылга келип 187 өлкөгө байкоо жүргүзгөндө 967 миллионго жеткен. Дүйнө кабарларынын 2014 жылдын январь айындагы маалымат билдирүүсүнө караганда, чылым чегүүгө каршы мыйзамдарга карабастан дүйнө жүзүндө тамеки чегүүлөрдүн саны миллиардга жеткен. Азаттыктын 2015 жылдын февраль айындагы билдирүүсүнө таянсак, Дүйнөлүк банктын эсептөөсү боюнча мындан 20 жыл мурда глобалдык экономика үчүн чылым тартуу жылына 200 миллиард доллар зыян алып келчү. Азыр бул сумма 500 миллиард долларга чыкты. Окумуштуулардын пикиринде тамеки чеккендердин санынын өсүүсүнө акыркы 50 жылдын аралыгындагы жер жүзүндөгү адамдардын көбөйүшү себеп болгон. Изилдөөлөрдүн натыйжасында көрсөткөндөй Бангладеш, Кытай жана Орусия сыяктуу чоң өлкөлөрдө азыркы жылдагы тамеки чеккендердин саны өсүүдө. Окумуштуулар белгилегендей дүйнөдө күн сайын 10 эркектин 3-өө, 20 аялдын 1-өөсү чылым тартат. Тамеки чегүү боюнча Чыгыш Тимор лидер. Анткени ал жердеги тургундардын 61% күн сайын чылым чегишет. Экинчи орунда Индонезия, үчүнчү орунда Кирибати, ал эми 4-чү орунда Армения ээлесе, андан кийинки орундарда Папуа, Жаңы Гвинея мамлекеттери. Чылым чеккендердин саны аздыгы боюнча Антигуа жана Барбуда аралдары 5%, Сантора
Саоме жана президенти Нигерия, Эфиопия жана Гания. Мисалы Россия өлкөсүндө 3 миллион адам темеки чегишет. Алардын 500 миңге жакыны жыл сайын тамекинин айынан өлөт. Окуучулардын жана өспүрүм жаштардын тамекини эмнеге чегесин деген суроого тапкан жолдору. 0,7% элдер көрсүн үчүн, башка жатканда реклама үчүн. 4,8% тууган уруктар жеңишет, адам байкеп жана башкалар. 5,3% бойго жеткеним үчүн. 5,5% тыюу салгандыгы үчүн кызыл чегем. 7,3% зээриктендиктен. 8,6% мага жабат. 10,1% чоңоюгум келет. 12,1% кайгыны жоюу үчүн. Жана 20,4% достордун жеткендиги үчүн. Мен ушул силерге атайын даярдап, тандап жатып, кечинде өзүм ойторго жүргүзүп, өз калемимден ыр жазгам. Мына ошол ырды сабакка жана даярданып жатып, канча бир минутталар аралыгында бертим эле. Жаттоого аракет кылдыңарбы? Керек эмес, кандай? Ушул бышыктай кетет. Келе башы. Тамеки чеккенин кандай зыяны болот? Эмне болот? Айтчы курбон, эмнеге чегет кыргызым тамекини, көрүп туруп жаным мынча келди. Соройтуп кууна алып тамекини, соодалашат көчөдө ары бери. Келген окшойт жашы жаңы 20-га, керилип барды тамекинин жанына, кеңешпей ден соолугуна, керилип чеге баштады бурулдата. Мырзалардын чеккени аз келгенсип, кыргыз кызы колуна алып тамекини, коомчулук караса да коркуп койбой, койчу кыргыз кайда кетти намыс деги. Азаматсыңар балдар, мен мен ишенем, мен силерге ушул гана 3-4 сааттан турган куплет ыр аркылуу силерге кандайдыр бир туура жолго багыт бердим. Терс көрүнүштөрдү дайыма аткарбай, тамеки колго албай, келечектин жаркын жашоосуна, ден соолугубуздун чың болушуна биз ар дайым бирге болуп жакшы жакка үмүт коюшубуз керек. Сабакты мындан ары да бышыктоо үчүн мен силерге мындай тапшырманы бермекчимин азыр. Могу жерде балдар, эмнеге тандап алдым? Адамдын жашоосу дайыма гүлдөй болушун каалайбыз. Ал эми кээ бирибиз ойлойбуз, кайык сымал калкып гана гүлдөй жүрүүбүз керек. Эч нерсени ойлогубуз гана келбейт. Ал эми бирөөбүз ойлойбуз. Билим мен үчүн бийик, билим мен үчүн бардыгынан болот. Бул нерсеге жетүү үчүн билим ийне менен кудук казганда болот. Мына ушул 3 нерсени азыр мындай тапшырма берем. Кайсынысын тандайбыз? Дайыма кайык сымал көлгө гана калкып жүргүгө келеби, же гүлдөй болуп жашоонун өнүгүшүн каалайсызбы? Тандап өзүңөр жазып туруп анан карточкалар менен иштейбиз экинен гана. Даяр болсоңор келип сала берсеңер болот. Үчтөн берейин. Кана, караңыз. Ар бир топ ким алдыга дейинчи түшүнүктүү болуш керек, я, суроо. Баарыбыз бери карайбыз. Сабагыбызды бышыктоодо көпчүлүк балдар мына бул жерде 6 карточканы тараткан, 6 карточкадан бири ийне менен кудук казгандай деп тандап алдыңар. Эмне себептен кайыкты тандаган жоксуңар? Ким айтат? Бактактан айта кой. Эмне себептен? Себеби эң алгач баарыбыз билимге умтулушубуз керек. Эгерде билим болсо гана биз каалаган Азамат, ишенем мен силерге гана айта кой. Билим болсо бул дүйнөдө эле тынч болот. Элдин баары билим болсо
жаратылышты Дүйнөтүч, жаратылыштыч болуп, мен ойлогом силер, жашоонун дароо гүлдөп өнүшүн тандайт. Бирок бирөөлөр дагы тандаган жоксуңар. Баардыгыңар мына бул билим ийне менен кудук казгандай тандагалы. Сөзсүз түрдө мен силерге кошулам балдар, билим алган адам ийгиликке жетет. Дагы жамандык залалдарынан алыс болот. Тамеки чегүүнүн терс жактарын үйрөнүп, ага барбоого багыт алат. Мына ошондуктан билесиңерби, жамандык залалдары кайдан келет? Ал зордук зомбулуктан да чыгышы мүмкүн. Азыркы учурда жаш өзгөчөлүккө карабастан адамдардын ортосунда, өспүрүмдөрдүн ортосунда зордук зомбулуктун күчөп кетиши багыт алууда. Бул жөнүндө силерге терең түшүнүк берүү үчүн экранга көңүлүңүз коюңуздарды суранам. Зордук зомбулук, мисалы балдар, зордук зомбулуктар үй бүлөдө ар бир бала ата-эненин жылуу сөзүн, эркелеткен үнүн дайыма эненин кучагында жашагысы келет. Мына ушул жакшы жактарга биз доор сүрүш үчүн сөзсүз түрдө эмне керек? Үй бүлөнүн ынтымагы керек. Азаматыңар, үй бүлөнүн ынтымагы керек. Дайыма мен ойлойм, атаңар, апаңар кучагында алып, ар бир бала ата-энеси менен бирге болушун дайыма мен силерге каалайм. Зордук зомбулук үчүн, алардын болбош үчүн дайыма биргебиз эмне кылабыз? Күрөшөбүз, терс жактар менен. Эми келгиле мындай суроо берейин балдар, силерге оң жана терс сапат адамдарды баттан айтабыз. Оң сапатка кайсылар эле? Оң сапатта бул адам Туура билимдүү. Оң жак ал эң мыкты билимдүү болушу керек, тамеки чекпеш керек. Ыймандуу адамдар, терс жактарга адамдагы болгон терс сапаттар. Орой, акылсыз, каяшайтуу, адепсиз, жалпоо, азаматчан. Мына ушул макалга дайыма жооп беребиз. Келгиле балдар, эми силер чарчагаш үчүн азыр оюңуз. Макал айтышабыз билимдүүбүзгө. Эл эмгегин жертебейт. Жакшыга жанаш, жамандан адаш. Ой, азаматсыңар. Мына ушул макалдагыдай дайыма силердин жакшы болушуңарга терең ишеничтемин. Келгиле эмесе сабагыңызды жыйынтыктоо максатында. Мен силерди ойлойм, дагы мындан ары да биз мугалим катары силерге дайыма бул тема боюнча ар бир сабакта болобу, ар бир темада болобу көңүл буруп, жамандык сабактарын келтирбөө үчүн, ар бириңердин башыңарга жалаң ийгилик коштош үчүн сабагыбызды жыйынтыкташыбыз керек. Сабакты жыйынтыктоо үчүн мен силерге азыр мындай билгим келет. Эмне кыласыңар азыр? Билгенде эмнени билдиңер? Анан эмнени бат-бат оюнга билсем болот, ошондуктан мен кармап берип силерге жардам берем. Анан даярдалып коюңуз бар. Жазгыла жазгыла. Болот аттан. Бүгүнкү сабакта балдар, эмнени билем, эмнени билдим, анан дагы эмнени билгиңер келет. Анан келгиле, ким даяр? Сабагыбызды жыйынтыктообуз керек алай. Үчөөңөр чаркасаңар болот. Анан келе болот. Мындай да өтө койгем. Өтө. Айтынай билем, азыр текшеребиз. Айтынай бүгүнкү сабакта эмнени билди? Билдим дейт. Анан кийин билем, билгим келетке барбы? Эмнени
берем балдар. Силер эмнени буга чейин, бул сабакка чейин билдиңер. Билем. Жакшы окуш керек экенин, тамеки зыян экенин. Тамеки чекпөө керек экенин билем дейт. Билдим. Тамеки зыян, өтө зыян. Мен тамеки чегүү зыян экенин билдим. Тамеки чекпөө керек. Тамекини такыр колго албоо керек. Тамеки чегүү өтө зыян. Мен тамекини такыр чекпейм. Ал эми билгим келет. Кыргызстандын өнүгүшү үчүн мен кандай салым кошушум керек? Тамеки рак оорусун пайда кылабы? Тамеки жок кылуу үчүн эмне кылуу керек? Мына ушуну билгиңер келет экен. Мен ойлойм, тамеки сөзсүз кандай ооруларды пайда кылат? Кан тамыр ооруларын, жүрөк оорусун, өпкө оорусун пайда кылат. Ал эми Кыргызстандын өнүгүү өсүшүнө биринчи ынтымак керек. Биринчи денсаулык, ынтымак бизди дайым коштосо, биз келечекке бирге карай умтулабыз. Түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү, эми балдар, үйгө тапшырма. Үйгө тапшырмада мен силерге үй тапшырма бергим келет. Мындай атайын үйгө тапшырманы даярдап келгенбиз. Үйдө силер ар бирибиз макалдарды улай келебиз. Азыр экранга көрүнгөндөй, мына жерде бер карайбыз. Баарыбыз жазып алабыз. Уядан эмнени көрсөң, үйдөн жазып келесиңер тетрадка, дептерибизге. Андан кийин сабырдын түбү сабалыктын. Билесизби? Анан үй тапшырманы жазып берткенге чейин баалоо жүргүзүшүбүз керек. Мен эки топтун лидерлерин гана багаткым келет. Мына лидерлерибиз, топ башчыларыбыз. Мына айта койсоң, бүгүнкү сабакта ким эң мыкты катышты деп ойлойсуң сен топтон? Баалоо лидерлерди Боюнча эң мыкты катышкан Канатова Нурзат. Канатова Нурзат. Нурзат тура коелтуну. Нурзаттын мен да кошулам. Нурзат себеби дегенде ырды да жактады, макал да айтты. Өзүнүн оюн терең түшүндүрө алды, эркин түшүндүрө алды. Бияк топтун лидери кандай айтты? Мен жактан ойлойм, Амартур жакшы катышты деп ойлойм. Жомарт өткөн булар деген көп жерден катышып отурушту, жакан бери көрүп жатты. Анан аларга кошулат. Канчага баалайт эле? Мен буларды 5ке эле баалайм. 5ке? 5ке, мен 5ке дегенге кошулбайт элем. Себеби силерди так баалош үчүн мен азыр булумдун таксономиясы боюнча 5ке биринчи топтон канча бала? Кана? 2 бала. Азыр аттарын жазып туруп, чаттап коебуз. Мен орду караган алып барам. Булумдун таксономиясы боюнча бала. Силерден канча бала? 2. Кана беребиз? Жаз аттарын. Ордуна жардам берем. Келе кой. Бирден гана атын жазабыз, болбосо гана баттактан келип. Одинай, таза Даяр. Кызылды кызылга үстүнө. 5 койгон турбай сабы эле. Баарына 5 коесуң сабы. 5. А эмне үчүн 4кө баалайсың? Бүгүнкү сабакта силер жалаң 5ке баалаңар, азаматчылар. Мындан ары дагы сабактарды ийгиликтүү өлчүнөт. Мен чын жүрөктөн силерге каалайм. Үйгө тапшырма макалдарды аркысы улап келип түшүнүктүү жазып алдык, гана жазгыла текшерсең. Үйгө тапшырма жаздык, биринчи силерге дароо гана суроо берип, буядан эмнени көрсөң? Учканда ошону үйгө тапшырма түшүнүктүү болдубу? Катышып бергениңиз үчүн силерге ыраазымын балдар. Силердей балдар Кыргызстанда көбөйө беришин каалайм. Силерди жакшынакай Кыргызстандын патриоттук ыры менен узаткым келет.